Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн Ош шаарына Өзбекстандан мына ушул Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун эсебинен 50 дана Isuzu маркасындагы автобустар сатып алынып келинди. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бүгүн 18 октябрда бул автобустарды тапшыруу аземи тапшыруу иш-чарасы жүрүп жатат. Эми ушул биз биринчиден ушул Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондуна ушул учурдан пайдаланып рахматымды айтып берет элем. Ушул абдан тез арада чечилди бул жерден эми бизде ушул министрлер кабинетинен дагы колдоо болуп, ушул биздин баягы 30%, биринчи 30% ушул республикалык бюджеттен каржыланып берди. Калганын болсо ушул биз 5 жылдык мөөнөт менен муну лизингге алып атабыз. Мунун пайызы 4,25%. Бул суммасы бир 2 миллионго жакын АКШ доллары менен болот бул. Анан ушул биз тандаган себеби бул автобустар бул абдан да жөнөкөйлүгү менен баягы майдын үнөмдөлүшү. Андан тышкары ошол биз бул жерге жанагы GPS навигаторлорду койдук ар бир автобуска. Бул жанагы бизде мобилдик тиркеме бар. Ошол шаарыбызда кайсыл коомдук транспорт кайсы жерде жүргөнү, кайсы аялдама кайсы убакта, канча убакта келерин. Анан экинчиден ушул жанагы азыр өзүңөр көрүп тургандай ушул электрондуу таблолорун бүгүн эртең ошо коюп бүтүрөбүз аягына чейин. Ошо бүгүн алып келинди. Андан тышкары ушул биздин дагы бир эң жакшы нерсебиз бул ушул жана кассовый аппараттар автобустун ичине орнотулду. Азыр ушул кассовый аппарат менен ушул баягы эгер мындай безналичный расчет деп коет, ушул карта менен төлөнө турган болсо бул баасы төмөнүрөөк болот. Эгер мындай накталай акча менен төлөсө анда баасы жогорураак болот да. Ошон үчүн ошо бул мындай безналичный расчетко баарын ошо өтсө бул өзүнө да мындай үнөмдүү болот да адамга дагы. Анан баягы карточка мындай ыңгайлуу да абдан. Анан бул мына азыр ушул касса аппараттар дагы ошо орнотулуп, ошол адамдарга да мындай бир ыңгайлуу маселе шарттарды түзүп берип атабыз да. Анан эми ушул биз мындан ары токтотпойбуз. Баягы коомдук транспортты биз мындай көбөйтүшүбүз керек. Бул ушул биринчи эле башталышы деп айтып койсок болот. Ошол мына биз азыр ушул 50 автобусту бул өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип кайра ушул келип кеткенге. Мындан кийин биз дагы ушундай эгер өзү мындай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар, биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Андан кийин мындай центрде жүрүш үчүн мындан чоңураак жанагы низкополый деп коет, ушул мындан чоң автобустарды дагы алып келели деген планыбыз бар. Анан жана мен айта кеткендей, биз ошо азыр Европа өнүктүрүү банкы менен да иштер сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол биз жана 3-чү троллейбустук линияны коюп берүү боюнча, жаңы 3 линия ачуу боюнча. Анан келечекте ушул биз баягы электр автобустарды дагы алып келүүнү сүйлөшүп атабыз. Анан ушул бизде баягы жеке ташуучулар, маршруткалар деп коет, ошо баягы ошол 70%ды ошолор камсыз кылып атса, элди 30%ын биз өзүбүз. Эми азыр ошол биз 30%ды ошол 50%дан да ашыралы деген планыбыз бар да. Ошондо шаарыбызда баягы тыгындар да азаят, ошол эле жанагы маршруткалардын саны да азаят. Мындай коомдук көбүрөөк адамдар бата турган
коомдук чоң ушул автобустарды киргизели деген планыбыз бар да. Азыр дал ушул автобустардын ичине кирип көрсөтөйүн бирөөсүн. Көрүп турасыздар, жап-жаңы, таптаза. Отургучтары, кармагычтары, терезелер. Жүргүнчү сыйымдуулугу 38, ал эми отургучулар үчүн орундук 16 экен. 16 сиденье жана 38 жалпы адам батат экен. Коробка механика көрүп турганыңыздардай, маркасы Isuzu. Айдоочу үчүн өзүнчө бир эшик бар. Ал эми бул жагында болсо жок, туюл экен. Алдыңкы лобовойлору кенен. Машындай. Айдоочуга белги берүү дейт, кырсык болгон учурда айнекти сындырып, басып эшикти ачып чыгып кетилет. Машындай. Жөлөнгүчтөрү дагы мындай жумшак экен. Өзү да бийик, көрүп турасыздар. Тыкан автобус. Hazır 31 trolleybus var. Bu iki katlamda işte. Bu şey. 51'lik geliyor da. Jana jogorуда şahardын başçısı aytып öttü. Malumatınızlar var. Buga çeyinki gelgen dagı 31'lik avtobus var. Liyaz үлгүсүндөгү. Бүгүнкү күндө al onu çünkü katlamda жүрүп атат. Азыр 16 birdik чыгарып атабыз. Негизинен 21-дикти даярдап коюп койгонбуз. Эгер бири бузулса, бири ордуна жана каттамда үзгүлтүккө учурабаштым деген эмеде. Бүгүн эме буюрса көрдүңүздөр, мына 51-дик келип атат. Бул фонд аркылуу келди. Буну бир 4 багытта коебуз деп атабыз, бирок азыр 3 багытын коюп берди шаардык. Бирок бир 20 күндүн ичинде ошол эле каттамдардын ичинде бир аз өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондагы мына массалык маалымат каражаттарынын астында айтып өтөлү. Негизи артыкчылыктарына токтолсоңуздар, мисалы бардык шарты менен карталарды колдонсок деп атабыз, анан буга чейин бүтүндөй калбадык, бүгүн Россиядан да таблолорду алдыртабыз деген кандай артыкчылыктар бар? Эми таблолор, табло көрүп атасыздар. Азыр буну биз мындай мисал катары койдук. Бул бизге келип түштү бүгүн эртең менен. Буюрса бир 3 күн 4 күндүн ичинде бүт бар жоон установка кылып ордоруна коебуз. GPS навигаторду ишке ашырганбыз, ошолор боюнча болот. Бул атайын телефонуңуздарга Play Market'ten жүктөп аласыздар. Кимиңиздер кайсы аялдамада турсаңыздар, кайсы каттам өзүңүздөргө чыгат, ошону бассаңыздар, канча мүнөттө келишин өзүңүздөр көрүп, ошого карап мүмкүнчүлүгүңүздөрдү пайдалансаңыздар болот. Анан